кантип айтыш деген майданга келип калдыңыз? Чоң атам Боогачы Жакыпбек уулары менен чогуу кулак айдалып келген киши да. Бала чакта кандай ыр жазды экен деп уккум келип атпайбы? Эй гүл адам, аман болчу суранам. Жол киреге акча жок беле? Миртемир деген айылдаш байкем бар. Ошондон жол кире алгам да. Сиз элестеткенде эле борбор калабы экен? Атаң көрүү шаар дегениң шаар экен да. Сиздин устатыңыз демек Элмирбек Иманалиев экен, э? Адамдан алтан болот, чалкар болот. Акындар мына сиздей саясатты айтыш керекпи? Калк алдында турганда хан менен бирдей укугум дегендей да. Баадыр кичине бир жошуп калгандай эмессизби мындай? Акындарга шут болуп баратабызбы дейм кээ бирөөбүз. Өзүм деле баш болуп. Камалып, сот болуп чыккандан кийин эле ушинтип айтып атасыз. Уктап аткан жандарга укмуш иштеп атышат, ойго жүргөн жандарды оптомалдап атышат. Бул жерлерин кесип салыңыз, Жок, кеспейм. Ат мингизип тон жапкан күндөрдү дагы көрүп келатасыз. Ат ууру деп Эми жошуп келатабыз, буюрса жакшы адам болобуз. айткан ачуу сөздөрүңүздү туура эле айткан болгонсузбу? Тиги камалып эметкендерим ал менин тентектерим эле. Жогору жактагыларга жакпай турган сөздөрдү айткансыз да. Мен Ооба ошол да. жөнүндө сурап атам. Мен айттым, казиного каршы чыктым, аябай эле болбойт дедим. Намаз окуйсузбу, ибадаттардын кайсы түрүн кыласыз? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Заманың бөрү болсо бөрү. Түлкү болсо түлкү болгонуң болбойт го дейм. Эмнеден жана кимден коркосуз? Эч кимден коркпойм, эмнеге коркушум керек? Элдин баары Ташип байкемден коркот, Ташип байкем менден коркот деп койбойсузбу? Кудайдан корком. Эң чоң бир катачылыгым деп эмнени эсептейсиз? Мен күндө ката кетирем да. Эң чоң катам жана атты сурабай мүнүп кеткенби деп койсун. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү баштайбыз. Бизде атайын конок бар. Ал коноктун атын айтайын. Болот Назаров иним. Ассаламу алейкум. Алейкум ассаламу алейкум. Арбаңыз сага. Кээ бирки жаштарды карасаң, мындай жаш, шайкелең, баягы жаштай дегендей. Сиздикин мында мен өзүмчө абай салып карап жүрсөм, адеп ушу төкмөлөрдүн катарына айтыш деген майданга алгач кошулуп пайда боло баштаганыңызда бул бала мындай сөздү таптап сүйлөйт экен, жөн сүйлөбөйт экен, өзү жаш эле экен, бирок абышкадай сүйлөйт экен деп ушундай бир менде ушундай таасир болду да. Деги эле ушул сөздү таптап сүйлөө кимден болгон таасир, же ушул айылда баягы нарк билген, сөздү кадырлаган абышкалардын чөйрөсүндө өстүңүзбү, же устат ушинтип үйрөттүбү, же да башка бир факторлор таасир болдубу? Ошо айтып калам, чалдардын айылынан балдардын айылына түшүп калдым деп. Чоң атамды ээчип жанында жүрдүк. Ошол жана сөз демекчи, туура. Сөз баккан адам деп айтылган ошондон экен да. Ошон үчүн 10 күнөөнүн 9-у тилден дейт. Өнөр алды кызыл тил дейт кайранан. Аталарыбыз айткан го, тил арыстан босогоңдо комдонгон, бошоп кетсе өзүңдү да жеп койгон. Айтыла элек сөздүн айтыла элек сөз сенин кулуң, айткандан кийин сен анын кулусуң дейт го. Кандай десем, макал сөздүн атасы, угасың да өнөсүң, макул сөздүн пашасы, айтасың да көнөсүң дегендей. Анан ошо биздин бул эми баягы чыны менен бул сөз тилде сөөк жок го. Ошон үчүн бул өнөр баягы кыйындыгы, татаалдыгы дагы ушундабы деп ойлойм. Сөзгө бир өзгөчө мамиле жасаш керек, чөйрөңүз, бала чактагы чөйрөңүз кандай, кимдерди угуп, тыңдап, куйма кулак деген ушундай бир түшүнүктөр бар го. Акырын абышкалар ушу дасторкондо сүйлөгөндө дасторкон четинде отуруп алып,
ушундай көрүнүштөр көп болду эле, мисалдар көп. ооба алба дээрден деген го ошол сыяктуу. Мисалы сиз деле эмне үчүн сөзгө жүйрүк болуп калгансыз? Анткени сизде дагы табиятыңыздан ушул нерсе бар эле да. Ошол сыяктуу биз деле жакшы сөз болсо жатагалы уктук. Тамашалап койчу элем акын досторум. Эски сөздүн ээсибиз, 90догу чалдардын топтоп берген мээсибиз. Андай. Эми биздин айрыкча эми өзүбүздүн сөзгө келеличи, кыргыздын сөзүнө. Бул кыргыз сүйлөсө ырдап сүйлөйт да байке. Бирөө таң калган турбайбы, биздин тилди изилдеп келатса кыйкырып атат дейт. Бир жерге келсе бешик эме болуп атат дейт. Бир жерге келсе бирөө өтүп кетип кошок айтылып атат дейт. Аны булар төрөлүп өлгөнгө чейин ырдайт турбай деп келатса эле бир кемпир кыйкырып атат дейт. Ой Алымбек, бат кел, арыктын жегин чаап кел, коронун эшигин жаап кел, күрөң уйду саап кел, көк торпокту таап кел деп атат дейт. Бүт эле уйкаш. Бүт эле уйкаш да. Анын астынан ошол эми сөздүн атасы эле макал го. Биздин макалдарыбызда укмуш да улуу ачылыштар жөнүндө айтылат. Мен түшүнчү эмесмин, буга чейин жана сөз бар го, түбү бирге жазылат, учу бирге кошулат деп. Бул эмне макал? Бул эң чоң улуу ачылыш экен да. Дүйнөнүн мыйзамын айтып коюптур. Түшүнө билген адамга да. Мисалы биздин кээде карап отурсаң, ошо биздин ошо сөз деп атпайбызбы, менин оюмча. Мен өзүм башкача түшүнөм да ага. Кыргыздын ар бир сөзү ачылыш деп түшүнөм. Мисалы жараткан деп атат, улуу жарылуу жөнүндө айтылып атат. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деп атпайбы, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй. Алтын менен күмүш ширелбейт да тура, улуу жарылуу жөнүндө сөз болуп атат. Же мен мындай деле айтам, мисалы жана Ньютондун закону бар го. Нерсенин таасири алдында механикалык кыймылы дейт экен экинчи. Аны кыргызча эле айтып койчу эмес беле? Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Же туурабы? Физиканын мыйзамын айтып атат мындай. Мындай алып көрсөң, Жөндөн жөн кыймыл болбойт. Ньютондун алтын алмасына чейин деле биздин эртөштүктө бар го алма. Кандай экен десе, алмада экен деп атпайбы? Өчүп кеткенде асыкандай. Дегенимдин себеби сөз эмне? Сөз бул багы сенин сөйүмдөгү өзүң да ошон үчүн сөз деп айтылат да. Көз бул көнө өзүң. Ошон үчүн адам эч жактан эчтеке алып сүйлөбөйт экен да. Анан бизде мына адам деп айтабыз. Сөздүн атасы бизде бар экени бул да. Мына ай деп атайбыз го байке. Ошо айды дүйнө жүзүндө канча эл болсо ошончо түрлүү атайт да. Бирөө луна дейт, бирөө башка дейт. Бирок ошончо элдин баласын борбуйун тартканда, эшикке алып чыгып көрсөтсөңүз, ай дейт ошону. Биринчи көргөндөчү. Ошол экен. Ошо сөздүн чеберлери, улуу устаттар өткөн экен. Бул сөз менен адамды дарыласаң болот, сөз менен адамды аруласаң болот. Сөз менен караласаң болот. Сөз менен каргасаң болот, сөз менен жалгасаң болот экен. Сөз эми бул бизге, менин оюмча, инструмент да. Боке, мен сурайын деген эмне үчүн мен бала чакты Башатты сурадым. Анткени биздин ушул бүгүнкү подкасттын өзөгү сөздү биз кеп кылабыз да. Сөз. Төкмөнүн айтканы сөз, акындын айтканы сөз, силердин куралыңар мына сөз. Ошо жөнүндө сөз кылабыз. Анан эми мындай бала чагыңыздан эле ушинтип эле макалдатып эле 5-6 жаш курагыңызда эле ушундай болгон жоксуз да. Ооба. Анан мунун дагы өзүнчө бир үйрөнүү, шыктануу, балким китеп окуу же бир нерселерди жазуу, мунун дагы өзүнчө техникасы болобу? Ооба, ар бир нерсенин Сизде кандай техникалар болду? ар бир нерсенин өз жолу болот экен го. Анан эгерде да байке, бүгүн сөз жөнүндө сүйлөшөлү деп атпайбызбы? Ошол жана мен оюмду айтып келип атпаймынбы? Сөз мисалы, кыргыз мисалы, ошо сөздө ар бир сөз гүлдөрдүн атын койгон, ошо гүлдөрдүн атын угуп туруп, ал эмнеге дары, эмнеге шыпа экенин билип койгон.
Күч ала кошкон кымыздай деп уккансыз туурабы? Күч ала. Күч ала деп айтылып атат. Мисалы томотой деген чөп бар ал давление дар экен өзү аты эле айтып атат. Карагат. Жана башында айттым го ай депчи. Ошонун баарын айлантып келсем мен баардык сөздөрдү эле кыргызча уга берем да, кызыгыч. Чын эле айлантып келсеңиз жана күрөйдүр болуп ушундай болуп калган. Ошондон кийин да баскетбол, волейбол, футбол дегендей элечи. Эгерде биздин сөздөрүбүздү алып карап көрсөңүз, мен эми Которол деген киши да которо алган эмес да биздин сөздөрдүчү. Аябай эле улуу кыйын киши келиптир. Мына эми Которол деп Манасты которобуз деп баштаган. Атаңдын көрү дүнүгө, арбыды мээнет күнүгө дегенде 2 сапты которгонго туура келип калган да. Анан эми сөз демекчи, сөздүн ачыгын айтайын. Мисалы чылгый деген сөздү бирөөгө кантип түшүндүрүп бересиз? Өзүбүз эле түшүнөбүз да. Тура биздин сөздөр элестүү да. Сүрөт тартат го биздин сөздөр. Ошон үчүн тамгага түшпөгөн да сөздөрүбүз бар го биздин. Ошол. Ошентип анан кийин кантип ушул айтыш деген майданга келип калдыңыз? Ким себеп болду? Кандай кырдаал себеп болду? Чынын айтайын, мен Кудай эле айдап келди го деп коем. Бирок андан мурун биз мектепте болчу эле го жаш таланттар деп. Ошо жаш таланттардын эмесине катышып эме кылчумун. Бирок көкүрөктө, жүрөктө ошо ыртеп эле туруп алды. Өзүнчө ырдай берчүмүн, өзүнчө баргандачы. Ошол жактан эме кылчубуз. Кызыкчу элем да, ыры кураганга кызыкчу элем. Анын башы да мындан башталды. Чоң атам бул Боогачы Жакыпбек уулары менен чогуу кулак айдалып келген киши да, айдалган киши. Анан ошол кишинин көп ырларын жатка билген да. Анан айтчу, анан мен да эстеп. Кийин чоң атам өтүп кетти. Мен 2-класс кезде. Анан кийин жүрүп эле анан эстейм да баягы ырларды, анан унута баштапмын. Ошо унутуп калган жерин, могул жери мондай болуш керек. Могул жери мондай кылып койсом эмне болот деп отуруп анан ыры куроо башталган да. Анан өзүм деле ошондо эле кызыкчумун ыр жазгангачы. Эми ыр жазганда эмне ошол сөздүн гүлүн терүү деп ойлойм да. Жакшы ыр чыкпайт го, жаңгы сылбай дегендей. Акын Төкмөлүккө келгенге чейин, Төкмөлүктүн айтыштын босогосун аттаганга чейин ушундай шык бар эле, баягы чымын бар эле, ал деген ыр кураштырып, сөздүн гүлүн терип ыр жаза койчу экенсиз да, Ооба. Анан ошол куракта жазган ырлардан азырга чейин эсинде барбы? Эсте калганы. Ооба. Ошондон бир 2 сап. Эсте калганынан бир 4 сап ыр баратып эле мындай эле оос менен айтып калган ыр эсимде калган. Ошол кийинкиге чейин эле Канча жашыңызда жаздыңыз эле аны? Билбейм анысын. Кичине бала кезде. Ыр делечи байке. Исмайыл атабыз айткан да. Бул акындыктын эмеси 60 жаштан кийин келет экен депчи. Ошондо адам акыл топтоп, кексе болуп, акты көктү көрүп калабы дейм да, таанып калган убагы болобу дейм. Анан мен азыр мурун жазган ырларым азыр жакпайт өзүмө. Жо мейли жакпаса деле ошол куракта бала чакта кандай ыр жазды экен деп уккум келип атпайбы? Ошого. 4 бир мындай 4 сап болсо деле. Эй гүл адам, аман болчу суранам, кечээкиден бүгүн жакшы гүл алам. Ушундай бир ыр калган эсимде. Жакшы. Азыр канча жаштасыз? Азыр 32ден аштык байке. 32ден аштык. 92-жылкылар канчага келип калды. Ошондо мен суроомо жооп алган жокмун да. Айтышка ушул Төкмөлүк майданына ким себепкер болуп,
Кандай кырдаалда келип калдыңыз? Ал эме айтыштык эмеге окууну бүткөндө эле ошо мектепте окуп жүргөндө эле ошо эмем бар эле ага чейин мектепте ошо эмеси болчумун мектептин эжелер эмелер көп жаздырды ырлардычы майрамдык кечелер болуп калат жаңы жыл ошолорго жаздык анан өзүмдүн оюмда деле бар болчу ошо ушул жака келем деген анан келдим келгенден кийин эң кызыктуусу ошо менин биринчи күнүм айтыш фонддун эшигин аттап кирип ошо кирсем ошол жакта акындарыбыз бар экен залкарларыбыз Амантау экенин туулган күнүндө баргам 20 апрелде бардым. Ошо айтыш фондко айтышка бар деп ким бирөө айтты да же өзүңүз эле баргыңыз келдиби? Мен сурадым. Сураганда Акжол Бекболот уулу деген бөлөм бар, режиссер. Ошол байкелер кино тартып калып барышыптыр айылгачы Аяз Ата кат деп. Анан ошол кишилерден баштап жанданып бияктын эмесин сурап ошондо башталган да даярдыкчы. Сонун кызык мен келатканда да бияка келатканда да кызыктуу эме менен келгем. Кызыктуу жоруктар болгонбу, окуялар. Кызыктуу окуялар, жол жүрүүлөр менен эртең менен келип бияка чыгып атсам эмемди ала элекмин деп коеңуз. Директорду болсо үйүнөн алып келип бир автобус таш башат күтүп турат. Андан эмемди алып Аттестатпы? Чыгырып алып келип андан келип ошондо Миртемир деген айылдаш байкем бар. Ошондон жол кире алгам да. Жол киреге акча жок беле? Ошондон жол кире алып, эми мен баягы жалгыз эркекмин, айылда эле каласың деген сыяктуу ойлордон качып баратканда кербес да бир карасаңызчы шаарыңды көрүп келейинчи деп. Ата-энеңиз кабардар эмес беле кетип атканыңыз? Жок, кабардар эле болчу. Атам бар. Ошентип анан ой мен баары бир барып келейин, бир шаарды көрүп келейин. Ошентип атам менен кеңешип алып анан келген бул шаарга. Ой, анан шаарды көрдүк го байке. Биринчи жолу көрдүңүз? Же мурда деле келчү? Шаарды жок, биринчи жолу көрдүм да ошондо. Бишкекте. Келгенде эле бала аралай чапты го. Аябай таттуу күндөр өттү. Сиз элестеткендей эле Бишкек бекен, Борбор кала бекен? Сиз элестеткендей эле Борбор кала бекен? Бирок Борбор кала келатканда устатымдын ырын бирок билчүмүн жатка. Шаар дегениң шаар экен да дегенби? Шаар дегениң шаар экен да, шаардын чоңу болбойт эй тар экен да. Эки волга айдаган шаардын эшек минген элеттик бай экен да. Көрүүгө эмес, минүүгө эмес көрүүгө бир ат таппай, чаңкаганда жата калып шимирүүгө булак таппай, атаң көрүү шаар дегениң шаар экен да, салам айтсаң улууга ким элең дейт, сакалдуусу деле бир жан экен да. Кыз киши балалыктын андагы кызыгың ай, баткан күндүн артында кызылындай. Мен кызыгы мен өзүм ырларым жатка билбейм, бирок устатым ырларын. Ошо устатым деп атасыз. Бул сизге көнмүш эле болуп калган, мен устатым деп, бирок көрүүчүлөргө түшүнүксүз болуп атат. Сиздин устатыңыз демек Элмирбек Иманалиев экен, кандайча устат болуп калды? Кантип устат болорго чейин аны таап, барып, жолугуп, же болбосо анын чыгармачылыгына кызыгып, ушул жагынан мындай бирине бирин байланыштырып айтып берсеңиз, логикалык байланыш болсун да. Бул жерде устат болгондо мисалы баардык акындар эле устатыбыз, баардыкчы. Бул киши устатым Элмирбек Иманалиев баягы билесиз го, жума сайын эфир тартып жүрдүк, төкмө келсе төр бошот. Күнү түнү иштеди да бул кишичи. Чын эле анан өзү да баягы адамдан алтан болот, чалкар болот. Өзү да бөлөк адам экен. Андай адам биринчи жолу көрүшүм кыйын байке. Обон десең обончунун алдыңкысы, төкмө десең төкмөнүн алдыңкысы, манасчы десең манасчынын алдыңкысы. Укмуш айтчы манас. Мугалим десең мугалимдин алдыңкысы, баарынан алдыңкысы. Адамгерчилик андан алдыңкысы. Өзүнүн эки сабы бар, улуу сапта бул. Мен жетпеген асылдарды билемин, мендей эле адамдардан чыкканын
деген улуу өзүнүн дебиси бар эле да. Колдон келбейт деген болбойт деген нерсе болбойт деген өзүнүн түшүнүгү бар эле, улуу түшүнүк менен. Айла жок, эми ас жашады, саз жашады. Сиз устатым деп айтып атпайсызбы? Бул өзү баягы эми айтыш өнөрүн жанданталы деп жанагы мунун башы аты Садык Шернияздан башталат эмеспи? Анан айтыш деген өзүнчө бир мындай чакан мектебин ачып, анан ошол Элмирбек сыяктуу, дагы Амантай, акын, дагы башкалар ошолор чогулуп алып туруп анан тандап биргеп чакырып жарыялап анан ошентип бир жерге чогултуп силердей жаштарды анан сабак бере баштады да, Ооба. Анан кандай өтчү эле сабактарда? Кадимки эле отургузуп алып эле мугалимдей кылып эле Ооба. же башкача бир өзүнүн өзгөчө ыкмалары барбы? Айтып берем, сонун кызыктуу өтчү. Ошо мен келгенде эле ошо бияк бир калыпка түшүп ошо сабактар өтүп атчу экен. Мен келген күнү эле ошол тема айтышка катыштым, алым сабакка. Анан эркин айтыш. Бизде эме болчу, азырда болот, мына бир айда 3 жолу болот. Айдын 10-унда, 20-сында, анан аягында. 30-да болсо 30-да, 31-де болсо 31-де да. Ошо 10 күндө бир барганда 3 бөлүктөн өтөт сабагыбыз. Биринчи тема айтыш. Мээ таза келсе ошо жерден кагаз кармайбыз. Ошол жерден темаларда дагы кагаз кармалат. Анан кайсы тема келсе ошо жерден төгөбүз. Ошондой болчу да. Кызыктуу, аябай ал ошол жерден төгүп атканыбыз. Андан кийин эле алым сабак. Бул алым сабак эң айтыштын татаал эмеси да, үлгүсү. Анткени жалгыз төгүп баратканда өзүң сөз коюп кете бересиң да. Алым сабакта болсо жаныңдагы акындын оюн улаш керек да, 2 сабынчы. Андан кийин анан эң аягында эркин айтыш деп кызык. Дагы каалаган жууңду да тандап алсаң болот да. Бир эсимде Кадырбек Бейшенов деген акын досум бар, Тебетейшенчи. Ошого эле даярданып жүрөм да. 10 күндүктөн көкөс келбей жүрөбүз. Көрсө ал деле мага даярданып жүрүптүр. Эркин айтышта жолугуп калып, аябай айтышканыбыз эсибизде да. Андан эми башында мындай камера жок кезде аябай эркин сыяктуу башкача болчу, ырларчы. Башкача чыкчу да. Болбой эле акында деле кысыл күйүп кала берет экен да. Тартып атпайбы анан. Эл эмне дейт деген ичиңде деле ойлор бар да. Болбосо оңунан келип калган укмуш сөздөр келип калат да, оңтоюнан келип калганчы. Илгери Исмакен ошону айткан да. Оңунан келген сөздөр бар, оозум барбайт айтканга депчи. Ыр деген ыр экен, ошо ыр дүйнө ушу экен. Анан көп киши элдер деле түшүнбөйт. Мисалы могу акындар айтышып атпайбызбы, биз айтышып сахнадан. Кесибиң ошол сыяктуудай да, сырт билбейм, башканы айта албайм. Менде ушундай деле бирөөнө таарынган жокмун, деле андай ой да жок да, сезим жок. Жанагы айтыш учурундагы катуу айтышып кеткендеги таарынмай жагын айтып атасызбы? Ошого таарынбайм, бул менин кесибим дегендей мамиле кылат экенсиз да. Баардыгы эле ошондой акындарчы. Баягы эле Тигиге тартып, буга тартып, кайраштыргансып, биз өзүбүз ынтымактуу элебиз дегендейчи. Боке, дагы бир суроо да. Мына өткөндө Азамат Болгонбаев менен ушул пикирлешүү подкастыма келгенде да ушул суроону айттым эле. Мен ушул акындарды, кыргыздын акындарын, төкмө акындарын илгеркинин журналисттери эле деп коем да. Туура. Байыркы учурда журналист болгон эмес да. Сөзүңүздүн жаны бар. Анан ушундан улам бир суроо пайда болот. Төкмөлөр, акындар мына сиздей ар кандай курактагы саясатты айтыш керекпи? Мындайча айтканда саясатка аралашыш керекпи өзүнүн өнөрү менен? Мен айтып берейинби? Негизги акындын вазипасы бул, мисалы, мурунку мына бизге калган акындарды карасаңыз, мыкты акындарды карап турсаңыз, кимдер калды? Келечекти көрө билип айткандар калды. Мына Арыстанбек атабыз, Токтогул атабыз, Жеңи Жок атабыз. Кандай айткан, ошо аккан суусу, суунун тагдыры ошо бүгүнкү күндү деле айтканда а киши делечи. Анан
азыр болсо билбейм, менин оюмча ачыгын эле айтайынчы, сиз экөөбүз ачык сүйлөшүп отурбайбызбы? Азыр мындай чыгып алып кызылга талашып турганы менин оюмча короз согуш турганын кооз түрүнө окшошуп кетет да. Мурун башкача болчу акындарга. Азыркы акындардын айтышын, мелдешин, айтышын биринчи этап, экинчи тур, үчүнчү тур дегенин короз уруштурмайга окшоштуруп атасызбы ошондо? Ошонун кооз түрүнө окшоштуруп коем. Анан сен байгени коюп алып, Маданияттуу түрү. талашып, айтышып, жок, сен байгени неге талашасың? Сен элдин тагдырын талашта. Элдикти айт, эрликти айт. Ошондо акынсың го дейм го. Бул вазипа бизге ошон үчүн берилген да. Акын өзү калк менен каранын ортосунда көпүрө деп түшүнөм да мен. Алтын көпүрө депчи. Ошону туюнтуп, түшүнтүп, ыр менен Бирок жарчы деген ошол да. Ошон үчүн калк алдында турганда хан менен бирдей укугум дегендей да. Бирок көпчүлүк төкмөлөр, көпчүлүк төкмө акындар мындай саясат жагына аралашпаганга, ал жөнүндө сөз кылбаганга аракет кылышат. Андан оолактап мындай турушат да. Эмне үчүн ушундай? Билбейм, ар ким өзүнө жооп берет го. Мен деле көп жерден эле оолактайм сөздүн ачыгы байке. Болбосо айтайын деген көп эле нерсе бар. Менин көзүм менен карасаңыз көп эле чийкилик бар могу замандачы. Сарга акшап айтып алчу деле жердесиң эми анан Айтып албай эле, айтып алган үчүн анан баягы айранды дагы үйлөп ичип калган, мурда бир аз жашыраак, азоорок болуп, азыр кичине бир жошуп калгандай эмессизби мындай? Аргасыз эмессизби ошондой? жок, эми баягы ал кезде айтсам баягы жаштык менен жаңылып айткан чыгармын да. Сиз аны эмне жаңылыштык деп эсептейсизби? Жаңылыштык деп эсептейм өзүмдө. Эми болсо эми айткандын түрү көп байке, кандай жеткирсең да болот да. Кээде ачураак кылып койбосоң да укпай коет атпайбы элдер. Азыркы мен билген Анан кыскасы мондай да байке, мурун билесиз го, мурун добушу барлар айтчу. Анан заман бул болуп кетти. Оозу бардын баары айтып, телефону бардын баары эле журналист азыр. Анан ошондой биздин дагы кызматыбыз эме болуп кеткен үчүн анан акындарга шут болуп баратабызбы дейм, кээ бирөөбүз көбүнчөбүз элечи. Өзүм деле баш болуп. Азыркы кездеги ушул төкмөлүк боюнча позицияңыз бир аз жоошуп, мурдагыдай буркандабай жоошуп калганыңыздын себеби бул коркуубу же болбосо акылына кирүүбү, акылдуулукпу? Эми коркуу десеңиз, билбейм байке, кээде сахнада мен өзүм таакыр ойлобогон саптар чыгып кетет деп койсоңуз. Эми өткөндө деле мен мисалы айтпайын деп эле аткам, бирок өзүнөн өзү эле айтылып атат, эми жөн эле кетип барат эле, ырдалып атат. Анан кийин карап мындай өзүм ошол айтышты өзүм уксам, аябай эле катуу саптарды айтып салыптырмын. Бийликке деле, бияка деле. Мурдабы же кече жакында элеби? Чукул деле 31-inde жанагы Чыңгыз Кожошов деген акын менен айтышкам. Мааниси эмне деп айттыңыз? Эптеп эле айттым, эме дегендерим да жүрөт. Бул капсулшик менен кустуршик капчыгы толсо катышат. Анткени ойго жүргөн, уктап аткан жандарга укмуш иштеп атышат, ойго жүргөн жандарды оптомалдап атышат. Бирденке ачуу жаман болуп кетесиң да. Бул жерлерин кесип салыңыз, Жок, кеспейм. Эмне үчүн ошентип айткам, кече жакында эле ушинтип, кече абак тиги бу камалып, сот болуп чыккандан кийин эле ушинтип айтып атасыз. Ооба да, жай андан мындайлар көп, тиги эч ким мындай СНБ ГКМБ жактан эчтеке болгон жокпу? Биз таш кулак болуп көнүп калдык байке, тиги
Жо айтайын деп атканым. Келатып эме деп атпайм. Могу деле оюмда жок болчу, бир эмеде чыгып кетти өзүнө. Тиги элдин астына чыгып эле анан учурашайын деп эмне деп учурашам деп атып эле анан тиги чычкан жебес, курт жебеген алманы жеген элим барсыңбы? Чычкан жебес, ун жедик деген элим барсыңбы? Суумай күрүч картошка сурасаң баары жасалма деп атышат алчымбы? Теги сарсамын азык түлүккө сактасын Кудай жалпыңды деп эле ушундан баштап эле анан арылап кеттирмин. Мындай алып карасаңыз деле Эми бирокчу кесерип кыргыз кепеде эми өткөндө айттым да, тиги мен сен айылда жүрөсүң, ал бул тигил бул деп тийишип атпайбы тиги акынчы. Чыңгыз Кожошовчу. Анан жооп бердим, сен антип тийише бербе, айылдан жүргөн кишиге ошо айылдан келип түштү элем автобусуңдун ичине мага түспөлдөштөр көп экен, мага бир орун жок экен. Бозоруп кыргыз кепеде бозгундун үйү чоң экен, кесерип кыргыз жүрүптүр, келгиндер бизден ток экен. Анан визасыз батпай атканда визасыз кирип алгандар бизден дагы мол экен деп айтканда, муну эмнеден көрсө бул мындай экен да, казанда болсо чөмүшкө чыгат деген. ошондон мен азыр айтайын деп атпаймынбы? Сезгенде Себеби айтып атпайсызбы? Билбейм мен эмне бир оозуман ушинтип айтылып чыгып кете берет деп. Эми айтылып чыкканга чейин оюңузда багып, эмне үчүн мындай эмне үчүн тигиндей деген сөз буякта багылып жүрөт да, анан кийин ал рифма менен, уйкаштык менен анан жанагындай учурда чыгып кетет да. Менимче. Ошондой экен. Ошон үчүн мен дүйнөнү башкача дүрбү менен карашым керек болуп атат демкиде. Түз тартиптүү болушуңуз керек бекен? Тиги эми бирок мындай алып карагандачы, байке хикаянын эки тарабы бар. Мен антип өзүм айтып атканым менен бирок жүрөгүмдүн ар жагынан мен бизге келип кеткен мына Алтыхан, Алтача эки жол көрдүм, Алтыхан эки доор көрдүм. Бирөөсүн да эметпейм. Оюм жакшы эле. Болгону илгери Ысмакем айткан, критика жакшы экен, кириңди жууп алгандай, алдын алып оорунун аман эсен калгандай дегендей да. Анан азчылыкты эмени акындар биз айтпасак ким айтат? Ачуу нерсе, сын нерсе айтылып туруш керек. Бул коомго дары деген атасызда. Ооба. Баарыбыз эле деп эле кете берсек, Баатырды Баракелди өлтүргөн деп айке билесиз. Анын эң негизгисинен менин оюмча жанакы эми сурооңузга келели. Сиз муну аябай жакшы монтаждайт окшойсуз, экөөбүз кенен сүйлөшүп Жок, мен монтаждабайм. Мен ушул боюнча берем. Монтаждаганга убакыт да жок. Ушул боюнча берем. Сиздики жабыркай шашылып жолдо өтүп баратканда кире калып эле суроолор болуп атат. Анда мен да ошондой жооп берип отурайын. Ошол байке жана айтышта айтканыңыз боюнча мына эми айтыштар бизде көп болуп турган жакшы. Бул эми биздин улутубуздун эң улуу өнөрү, уңгулуу өнөрү. Өнөр алды кызыл тил дейт. Ошо кызыл тилдүүлүктүн эң эмесиндеги өнөр. Бул жараткандын пармени менен болот окшойт дейм. Жалпы ким акын болуп калса, мойнубузда карыз бар деп түшүнөм да. Буке, сөз кадырын билүү деген сөз бар кыргызда. Сөздүн кадырын билүү деген. Сөздүн кадырын билгендер азыр барбы? Сөздүн маанисине жеткендер, сөздүн маанисин тереңинде түшүнүп туруп, эл караган жер бетин жер карады деп мынатып уялып кала турган, кызарып кала турган ушундай деңгээл барбы сөздүн кадырын түшүнгөн бүгүнкү күндө? Ооба, бар. Баары сөз экен да. Ошо сөздүн кадыры жөнүндө айтайынбы? Өткөндө бизде айтыш болду түштүктө. Казак кыргыз эл аралык чоң айтыш болду да. Мен өзүм көрүп чыктым жекечи. Эми тандоодон өтмөк белек. Көрүп чыктым. Аяна чейин. Бирок мен үчүн ошол айтыш бир тең болду.
Кутман деген иним бар, Садыбакка Кутман дегенчи. Ошо Кутман деген акындын 4 сабыры бир тең болду. Эми карап туруңуз. Көрөсүз, убакыт өтөт го. Ал айтыш, ал жанакы сөздөрдүн баары калбайт, бирок жанакы 4 сап калат. Мен ошондой эле түшүнөм да. Азыр көбү деле азыр түшүнбөй атат, бирок агасы биз айтып аткан жанакы суу, тоо, таш булар келет да. Эмне болгон 4 сап? Кутмандыкы эме деди. Мен акыркысын айтып коеюн. Чоңойтуп келатат, аябай сонун айтып келатат. Сен Мухтар болсоң Чыңгысмын дейт. Мен асман болсом жылдызсың дейт. Эми сен ошон үчүн төмөндөбөй көтөрүл дейт. Сен төбөңдөн кучагын жайсың кең кыргыз дейт. Мааниси ушундай да. Өзү жакшы токуган. Ошондой экен да. Баягы илгери бир окуя бар эмес. Бир падыша жөнөткөн турбайбы. Ушундай акындар көп кетти да ошол коомдочу. Акындар көбөйүп эле элдин баары эле сынайтып эле ал бул болуп башса, ойкумушсуңар го дептир. 2 сабыр таап келе. Биринчи сабынан ачуум келсин, экинчи сабынан кубанайын деген турбайбы? Эч ким таппай келиптир, анан ошондо бирөө таап келген турбайбы падыша. Кирип келип эле айттыр да, көчүгүңө азыр салайын десе эле тиги чочуп кетти. Папак жумшак мамыкты деп улап коет имиш. Деген себебичи сөздөр укмуш, мисалы укмуш макалдар бар да, күчтүү макалдар бар. Алар качан күчүнө келет байке, сөз ордун тапканда да, менин оюмчачы. Сөз келгенин айтпасаң, сөз атасы өлөт деген ошо болуп атат да. Анткени укмуш эмне деген ойчулдардын деле укмуш эмелери бар, сөздөрү бар, даанышмандык. Анын баарын эле сен айтышка баш көз эле колдоно берсең, айта берсең, ал эме болбойт да. Орду болот, ыгы болот, ошол баягы ыгын тапканда формасы болот. Ошол эле ачуу сөздү башкачараак кылып, андан да ачуураак кылып айтса болот дегендей, кагаз коруп. Аябай таттуу кылып айтса болот. Ал эмне сөздүн ачыгы, эгерде сен кыйын акын болсоңчу, айткың келсе мына кагазга ороп, эң сонун формасы менен аларды деле айтпай, буларды деле айтпай, жөн эле бир тоо ташты айтып эле айтып койсоң болот ойдучу. Ал үчүн кайда бизге мээ жетпейт. Жеңил жагына качыра беребиз го биз деле. Бирөөнү тилде ийсең жакшы да, оңой го. Атың чыгат. Атың да чыгат. Мен сөз кадыры жөнүндөгү буга чейинки берген суроомо толук жооп алган жокмун, бирок мен дагы аны башкачараак формада берейин. Сууну сиңген жерге кой деген ушундай макал бар, сөз бар. Сиз куюп аткан суулар мындай сиңип атабы? Туура айтып атасың, келем байке мондай сүйлөшөлчү, мен да апенди боло бербейинчи жөлбөсүгө. Айланта бербей. Токойду айланып жүрө бербей. Эме. Ошо сууну сиңген жерге куй деп атпайсызбы? Ошо мен эң негизги темам ушул ага. Мына кыргыз айткан, суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор деген. Туурабы? Мөңгүнүн суусун ичкен жер мөмөсүн кантип бербесин дейт байке. Ал байлык деген үстүндөгү, түбүндөгү аз алтын эмес да, байлык деген үстүндөгү түгөнбөгөн ак алтын. Аны айтып берем, бул эмне үчүн байлык экен. Ошон үчүн айткан, мөңгүнүн суусун ичкен жер мөмөсүн кантип бербесин. Болбосо бул сөздү кыргыздан бөлөк эл айтпайт эле. Алтын күмүш таш экен, арпа буудай аш экен дейт. Ошон үчүн тоолор жердин эмчеги болсо, ак мөңгүнүн ак сүтү да байке. Эми мен мисалы Манас дейбиз да, Манас айтабыз дейбиз. Бул Манас жашаш керек да. Ошонун ичинен ар ким өзүнүн манасын айтат турабы байке. Мен өзүмдүн манасымды айтып берейинчи байке, бир 2-5 мүнөт болсо. Сөз башынан болсун, мына эми дүйнө жүзүндө бир эле эл бар, атасы бар, Манас деген. Дүйнө жүзүндө эң узун бир эле чыгарма бар, эпос. Манас эпосу.
Анын бир чоронун өмүрүнө дүйнөнүн мен деген 10 эмеси жетпей калат. Дүйнө жүзүндө бир эле император болгон. Бир күндө элин байытып салган. Анткени ал киши билген да, бул дөөлөт болот экен, жаман жакшы, бай кедей болбойт. Дөөлөт болот экен, күчтүү анан алсыз деген эле болот да. Ошондон калган басып өткөн жерине бадалды токой орногон, кадам койгон жерине кала турган ондогон деп. Ал элдикин элге берип койгон. Ошондон Айкөл Манас. Кыргыз ушундай эл бизде, аба эчтеке эмес, ата деп алат бизде. Ал Айкөл Манас. Ичин көрсөң атаңдын бул ааламдан кең эле дейт. Дүйнө жүзүндө бир эле эр болгон, Эр Манас. Баатыр. Бир күндө весь мирди алып койгон. Дүйнө жүзүн алып койгон. Эң биринчи жолу мына Олимпиада өткөргөнбүз го, Көкөтөйдүн ашында турабы, арстан жаштырып. Ошол Манас эпосундагы 40 чоро деп атпайбызбы? 40 чоро да бул жер шары сөзүнүн ачыгы. Бул биздин самат ааламыбыз, ары деген сүрө бар. Ошондой бул 8 кырлуу, бир сырлуу болуп жайгашкан атомдун жайгашышы. Ошого 40 чекит коюп чыксаңыз, чексиздик келип чыгат. Ошол сыяктуу жер шарын сактап турган агасы 40 мөңгү казык топтому бар. Бул дүйнөнүн сакталып самат аалам турушу дагы 40 олиянын жүрөгүнүн ак үлпүлүндө турат аксакал. Ошонун 9 мына биздин ыйык мекенде да казык. Бул Алтайдан Ала тоого көчүү деген чоң сөз бар, бирок эмне үчүн бияка келген? Эмне үчүн бизде айтат, эл башы болгуча суу башы бол деп айтат. Анткени сум саясын көңүл жок, бирок суу болбосо өмүр жок да. Ошого 40 чекит коюп чыксаңыз чексиздик келип чыгып атабы? Ошонун 9 биздин мына ыйык мекенде, Ала тоодо. Бул эмне деген сөз, байке? Бул деген ааламдын ачкычы алаканыңда деген сөз. Жумсаң жудуругуңда деген сөз да. Жетим тоо деп атабызбы? Ага тоолор жетим болбойт да. Тоолордун башы бөлөк, этеги бир деп коет. Ал жетимдин тоосу, ал Манасиянын аманаты. Мына асмандан түшкөн 6 курч деп коет да. Ошонун бир курч темир. Куранда айтылып атат го, эми кийинесиңер дейт. Ошол темир жерге түшкөндө жердеги болгон минералдарды бышырып кеткен өңдөнөт да. Ошон үчүн бир коктуус изумруд болсо, бир коктуус нефрит болуп аткан ошо. Жетим тоончу. Анан алтын. Алтын бул жөн эле сөз байке. Мен ошентип эле ойлойм. Ал темир бар жерде баары бар да. Укмуш заттар чыгат. Дүйнө өзү керектечи, осмий, фторий дегендейчи. Ал эми тоо эмне үчүн? Кемедегинин жаны бир го байке. Бул ушу кумарадай кылып жараткан жерге казык кылып кактым деп атпайбы жараткан. Ошо казыктарды эми 5 нерсеге 5 нерсени каттым дейт, кайыптычы. Ошонун бирөөсү эми адамдын күнүнө ырыскыны каттым дейт го. Жумасына 1 саатты каттым дейт. Тилек кабыл болчу. Аны да кайыптан эч ким билбейт дейт, бирок аны сен өзүң эркиңе берип атат да. Адамдын өмүрүнө, тагдырына никени каттым дейт. Өмүрүнө ажалды каттым дейт да. Билбейсиң качан келеринчи. Бирок сен өз жаныңды өзүң кыйып забын кылсаң да болбойт да, турабы? Ошол сыяктуу бул ааламга акыр кыяматты каттым деп атпайбы? Муну да билбейбиз. Бирок ошол белгиленген мөөнөттөн биринчи өзүбүз баратпайбызбы? Мисалычы, антип талкалап алсак да болот да. Эң негизгисинен бул жерде суунун заманы келет дей беребиз го байке. Суунун заманы кантип келет? Суунун заманы суусундук менен келет да байке. Азыр дүйнө өзү суу ичпей эле уучуп атат. Эми ошонун ордуна мына коланы эмне үчүн ичебиз байке? Ичип атышат. Майлуу тамак сиңирели деп атышат го. Ой, бар го анын ордуна кыргыздыкы. Каркыт, аркыт деген бар го. Мына флеш энергетик деп мына өлүп атат балдар. Жана флеш суусундугунанчы энергетик деп. Ой, анын кыргыздын энергетик суусундугу бар да, козутма дегенчи.
Мен айтарым бул тиги мен каршы боло берем, болбойт, тоого аскан болбойт депчи. Чын эле болбойт байке. Болбойт дедиңби? Болбойт деген киши анын ордуна болчусун көрсөтпеш керек да. Мен ушинтип эле какшап келем, бирок азырынча өзүнүн заманы келе окшойт. Сууну сиңген жерге куяйын десеңиз куюлбай аткан ошондон экен. Мен ошондон менин баягы суроомо анан азыр жооп берилген турбайбы ошондо. Эми бир аз катуураак суроо берейин. Мүмкүнбү? Биз ачык сүйлөшөбүз дебедикпи? Мынау ат мингизип тон жапкан күндөрдү дагы, ошондой сыйлуу күндөрдү дагы анча мынча көрүп келатасыз. Ат ууру деп ушундай бир делинип, мындай бир анча мынча азап чеккен, жалаа жеген күндөрдү да көрүп келатасыз. Негизи ошол ат боюнча бул жалаабы же бул чындыкпы? Баарын элечи адам өзү күнөөлүү болот экен байке. Ат деле Кудайдын пармени менен да мындай алып карап көрсөңүзчү. Бирок бир нерсе айтышым бар да бул жерде. Бирөөнүн атын байкабай минип алдым, турабы байке. Минбешим керек эле. Бердим өзүнө. Бирок мен 3 ай өзүмнүкүн алып чыктым, турабы. Кетирген кемчилигимди алып чыктым. Мыйзам баарыбызга бирдей, турабы. Ооба. Анда миллиардтарды жеп аткандарды, эмелерди уялбай эле камай берсин, кармай берсин. Ушул жагынан баягы Түшүнүктүү, жооп түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү болду. Ар жагын өзүң түшүнүп ал деген жооп болду да. Мынау камактан чыккандан кийин дагы бычактап кетишти деп да бир маегиңизди мен көрүп калдым да. Ал эмне себептен ошондой болду? Ал да менин тентектигимдей байке. Эми мына эми жошуп келатабыз, буюрса жакшы адам болобуз. Бул чындап айтып атасызбы же бул кичине какшык да барбы? Чын эле сөз берем мына элиме. Буюрса жакшы акын болгонго аракет кылам сиздер үчүн. Мен сиз тууралуу мындай маалыматтарды интернеттен чогултуп, ушул жигит келет экен, эмне деп суроо берсем деп, анан мондай бир анча мынча комментарийлерге дагы көз салып калдым. Болот өзү түзүк эле жигит негизи. Дээринде бар, сөздүн кадырын билген, сөз баккан жигит. Анан жанагы Болот Темиров деген шүмчүккө кошулуп бузулду деген диагноз бергендер да бар экен. Ошондойбу? Бул элдердин ою байке. Ар бир адам ойлор барго. Анан кызыгы же билбейм, мен же больницага көрүнүшүм керекпи деп коем. Мен ушундай сөздөргө билбейм, же мага таасир бербей калганбы, терикпейм дагы, анан оюма да албайм деп койсоңуз, эмне экенин билбейм да. Себеби ойлоп коем, көңүлдүн төрүндө улуу муратым бардамбы деп коем да. Улуу муратымдын бири эле ушул. Бул Кыргызды суу башы кылып шайлаганда, жана сөзгө келеличи, эл башы болгуча суу башы бол дегенчи сөзгө келе атпайбызбы? Ошол жанакы 940 мөңгү топтомунун 9 казык бизде болгондон кийин жана айтып келатам, бул эмне деген сөз, бул ааламдын ачкычы, алаканын да деген сөз. Курандагы 4 дарыянын бирөөсүнүн жээгинде башында Жайкондун, Сырдын. Ал ажалдан башканын баарына шыпа деп берилет, турабы? Мөңгүлөрдөн куралган. Эми өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бүгүндө эмне болуп атабыз? Макмал, бозумчук, чааратты, кумтөр, кызыл бейит, кызыл омпол, тоголок, жетим тоо, тетанамагнит, арпанын ичи, тиги чычканын ичинде карел, тиги эмеңдеги карел, мисалчы. Казып атабыз го, анан бирок 5 балалуу эне Кул базарда турат го. Десем, Кул базар барбы деп коет бирөөбүзгө. Тет эмеде турган Кул базарда турабы, жумушчу топ. Анан эле капитализм баарыбызга жакшы болуп калды дейт, анан феодализм деле чыгып атабыз го. Окей. Азыр дагы башка темаларга кирип кетелик да, айтайын. Сөздүн учугун башка жака бурбай. Сиз айтып атасыз, мен эми экинчи андай болбойм, мен эми оңолом, түз жүрөм депчи.
Ошондо сиз мындай кезинде айткан ачуу сөздөрүңүздү туура эле айткан болгонсузбу? Же туура эмес айткандан кечирим сурап атасыз? Ал мен тиги камалып эметкендерим, ал менин тентектерим эле. Не жашырганда аны мойнума алам. Бул ыр деген жараткандыкы. Оозуңа сөз салып берсе айта бересиң. Жок, мейли эми тентектик кылганы өзүнчө буудайды ташынан бөлөлү. Тентектик кылганыңыз да бар экен, моюнга алып атасыз. Бирок жана сөздөрдү да айткансыз да. Биз сөз Ачуу сөздөрдү, анча-мынча кишиге жакпай турган сөздөрдү, жогору жактагыларга жакпай турган сөздөрдү айткансыз да. Мен ошол жөнүндө сурап атам. Мейли тентектигиңиз өзү менен болсун. Эми ошол айткан сөздөрүмдө байке мисалы да мен эмне деп айттым элем. Мен айттым, казинога каршы чыктым, аябай эле болбойт дедим. Байлар ойнойт деди. Ооба. Бирөөнүн көз жашына майрам курган, каргыш аткан өлкө бололу меймандарга. Мейли. Бирок ар бир үйгө казино ачпады. 5 телефон болсо 5 казино легализация болуп турат го үйүңүздө. Мисалы мен ушуну айттым да. Анан бул маселе чечилмейинче бул сөзүм айтыла берген да күчүндө боло берет демекчи. Тоону айттым. Казбайлы дедим. Өздүк суусундуктарды өнүктүрөлү дедим. Ордуна дүйнө өзү бизди карап турат. Тоону казбаганда акыртуу ал тоолор казылыш керекпи же таптакыр казылбаш керекпи? Же ушулардын тушунда гана казылбаш керекпи? Же бир эрежелерди сактап казылыш керекпи? Агабай. Бизден кийин да эл жашайбы? Жашайт. Бул эмне үчүн алгачкы адамдан баштап эң соңку ак пайгамбарга чейин пайгамбарлык вазипа тоодон берилген? Эмне үчүн Куранда тоого касам ичип атат, күбөлүк өтүп атат? Бул тоону айтып атат. Муминин сүрөсүнүн 38-аятында мынтип айтат. Силер монтип турган тоолордун дейт. Кыймылдабай турган тоолордун дейт. Өз кызматын аткарып, кемелердей сүзүп жүргөнүнө акыл жеткиресиңер, акыл ээлери кийин дейт. Булар мындай да тоолордун тоодой арманы, тоолордун тоодой ардагы да, тоолордун тоодой салмагы, тоолордун тоодой арбагы. Могу биздин ала тоолор кызматта турат да. Могу жер шарын, могу биз мейкиндикте учуп баратабыз го. Ашкең айткандай тиги сүйлөп түшүндүрүп берип атканда эле тажап кетем да дегендей. Кыскасы мындай да, алтын күмүш, ак мөңгүнүн рух толкуну, ары түртүп астероид, кометаны токтоосуз ылдам учкан мейкиндикте тоолор сактайт биз жашаган планетаны. Кыскасы жакшы. Поэтикалуу жакшы бул нерсе. Сонун айттыңыз. Бирок мен мындай ишти сурап атам да, ошол тоолордогу, тоолордун капталындагы кендерди адамдар, мейли кыргыздар, мейли англичандар, мейли тетиги башка өлкөдөгүлөр өздөрүнүн тоосунун түбүндөгү нерселерди пайдаланып, турмушуна мындай экологияны да эске алып, белгилүү бир талаптарды, казуунун талаптарын эске алып пайдаланышы керекпи, жокпу? Инжилде, Тооротто да, Куранда да тоолорду айлантпа дейт уранда. Тибе деп атпайбы? Казык кылып кактым, таянып жашагыла деп атат. Сен кассаң касалайм деп атат. Büyütsөң байытам деп атат. Конок койдон жоош дейт го. Кой дейт го, кой дейт го. Ошо кой бар го. Бул тоонун эң чоң улуу агроному да. Уш жердеги жана уяң жүнү. Урукту жүнүнө кып чыгып дейт, медиандын Кербаланы Сахаранын чөлүнө өлтүрбөй барып өстүрүп салат деп коюңуз. Жанакы туягы менен тамырларын чачытып тоону büyүтөт да, ал отун эле жейт да. Ошону да конок койдон жоош дейт да. Анан биз да конокпуз жер бетинечи. Анан тияктан куулдук да жебе дегенди жеп алыпчы. Анан бияка келгенде тийбе деп атпайбы? Тийсең бияктан да кууласың деп атат. Казыгыңды талкалап салсаң, өзүң кемеңди өзүң талкалап салсаң. Бул эми биздин эле арман эмес. Бул ак мөңгү, бул дүйнөнүн арманы. Таза суу. Муну дүйнөнүн адамдары чогулуп коргошубуз керек. Ошондо мен дагы бир тактап сурайынчы. Сиз аябай мындай философиялуу жооптор берип атасыз. Мен мындай изилдеп ар кайсы кодду басып анан мындай таба албай атам да жообунчу. Мына телефонуңуз бар экен.
ушу телефонуңузда дагы темир төмөр дагы башка баягы Менделеевдин таблицасындагы бир элементтер бар, колдонулат. ооба Үйүңүз бар, үйүңүздөгү буюм тайымдар бар. Ал жерде дагы бир темир, алюминий бирдемелер колдонулат. Ошолор сиз айтып аткан тоолордон казылып алынат. ооба Ошондо биз ошо тоолорго бул тоолор деген ушундай баланча түкүндөй деп тийбешибиз керекпи ошондо? тоолор өзүнүн айтып атпайбы, булар өзүнүн кызматын кылып атат. Биз өзүбүздүн кызматты кыла берели. Эң негизгисин айтайынбы? Ишенсеңиз ишениңиз, ишенбесеңиз коюңуз. Баары ырыскыны жараткан берет экен. Ырыскыны жараткан берет. Түшүндүм. Сиз азыр мынау буга чейинки айтып түшүндүрүп аткан сөздөрүңүздө накта ошо Курандагы сүрөлөрдү кыргызча көөнө сөздөр менен айтып өттүңүз да. Бул Куранды окуган, жөн эле окуп койбостон анын маанисин түшүнгөн адамдын сөздөрү, билгенге. Сиз айтып аткан сөздөр. Демек сиз Курандын сүрөлөрүнүн аяттарын түшүнөт экенсиз. Жок, эми байке. Анан мен суроону берип алайын. Анан өзүңүз Куранга ушундай мамиле кылат экенсиз. Деги эле ошол Куран, шарият, мусулманчылык эрежелерин жашооңузда колдонуп жашайсызбы? Намаз окуйсузбу? Ибадаттардын кайсы түрүн кыласыз? Орозо кармайсызбы? Деги эле ошол исламга болгон мамилеңиз кандай? Эми сөз башынан болсун, эми дагы чыр болуп кетпесин, эми ушул жерде эле айтайын. Мен жана башында эле айтпадымбы, бүгүн сөз жөнүндө сүйлөшөлү деп эдик го. Мен кызыгы кулагыма баарын эле кыргызча уга бергенимде ушундай түшүнө берем. Мен күнүгө 5 маал угам, мисалы. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Алла улук деп которуп берет го. Жоан мен кыргызча эле угам. Ал деген күч, ак деген бул кудайлык сыфат, бар деген бул нет начала, нет конца. Ошон үчүн Куранда оон салынбайт да, кыраат. Бул Кудайдын сөзү да. Адамга жараткан 3 ачкыч берди да. Санды берди, тамганы берди, нотаны берди. Менин оюмча адамда мындай ачкычтан 19 болуш керек да, бир адамдачы. Ошонун бирөөсү эле мына эми сөз эмне үчүн берилди бизгечи? Биз жөнүндө да сүрө бар го, акындар жөнүндө да сүрө бар. Ошондо карап турсаңыз, баарын эскерип келет да, мына Нух коомун эскертти эле, тигил өзүнүн коомуна айтты эле, алар укпады эле депчи. Дегенин себеби мага да биз акындар дагы, биз дагы ошол вазипа, элди баягы жакшылыкка чакыруу биздин вазипабыз ошол деп эле ойлойм. Калк сураса хан төсүн союптур дейт го. Ошон үчүн акын деген элдин үнү деп түшүнөм. Анын үчүн элдин ичинде болушуң керек да. Ар бир нерсенин 2 түрү болот экен, бул жагынан деле. Элдик акын болсоң да болот, башка акын болсоң да болот. Анан эми кечке эле бул темага тереңдеп кирип кетпейли, башка нерсени дагы айтып өтөлү. Мына бул төкмөлүк боюнча дагы айтыңыз, анткени ал сөздү сүйлөшүп атабыз, төкмөлүк деле сөзгө байланыштуу нерсе. Мына бул абак сыноосунан, СИЗО сыноосунан чыккандан кийин ушу төкмөлүгүңүздө негедир мындай түрмөдөгү абактагы жаргондор көбүрөөк колдонула баштады да. Ушул тамашабы же бул тамаша да, ал тиги эмеден айтып калганынан эле тиги тамашалап кое берем. Көп бир эле жолу айттым, анда да эме болчумун, Ахматбек чакырып калбады. Абак демекчи. Эме да бар го. Кандай эле? Үпүптүн 2 баласын үңкүрдөн набыт кылганда кысасын тартып улукман 40 жылы жаткан зынданда дейт. Меники ал абак деп да айтылбайт эми. Бер жагына эле келдим. СИЗО 3 ай эмне. Эркиндиктин баасы кандай экен анан? Ошол жерде баары чектелди да. Баары анча мынча нерселерден чектелди. Түз басып, түз туруп бир режимде жүрдүңүз. Эме дегендеби, ченеп туруп кыркып алган 2 метр мейкиндикте, учат чымын тынчым алган бирөө калда эркиндикте дегенде. Чымындын эркиндигинде суктанган учурлар болуптур да.
Билбейм, эми кызыгып сурап калдыңыз ба, көңүлүң ага бөлүндү. Келатканда СИЗОдон ага кемпир да сулуу көрүндү деп койсун. Сөзүнүн астына сөз каткан жооптор жакшы экен. Негизи эле ушул тил деп айтып атпайбызбы жантан берде? Неге эле ушул саясатка байланыштуу сөз эмес? Же болбосо кайсы бир дагы бир конкреттүү бир саясий нюанстан улам айтып аткан жокмун. Мындай тилдин азабын тарткан, айтып алып туруп анан ойлонгон ушундай учурларыңыз көп эле болобу негизи? Ой, ар айтышыңда болуп турбаса акын эмессиң го. Биздики ошол да. Мен устатымдын немесин баалайм да. Бул аябай эме акын болду. Дипломат. Бийиктен карапчы. Бизде азыр эме да байке. Тилде сөйөк жок байке, мына айтыш бар го, бир чети мына айтыштын оору дагы кызыктуулугу дагы ушунда да. Болот айта берсеңчи. Каалаганыңдай айтсаң болот. Бирок жүйө деген нерсе бар да. Анан баарыбыз эле эме бир айтканда азыр баарыбыз эле адеми сүйлөп кеттик да. Жок, каделүү сүйлөш керек менин оюмча. Эч ким унчук албай тургандай жүйө болуш керек экен да сөздө. Тигиниси дагы, мунусу дагы ак сөз, туура айтты дей тургандай кылып. Кынтыксыз. Кынтыксыз. Туура, мен түшүндүм. Качанкы бир өткөн замандарда боке, бир кишилер өткөн экен. Арзымат жана Токтогул деген. Бүгүнкү күндө дагы ошондой Токтогулдар, Арзыматтар барбы? Болом десе ар бир акын азыр Токтогул болчу заманы го дейм. Анткени көйгөйлөр, айта турчу нерселер көп болуп атпайбы? Жеке эле менин оюмча бул акын десе эле ушул баягы ушу биягын эле айтып берген эмеспизби? Ак таңдай болот, кара жаак деп коет. Эмне болбосун, жетишкендигин да айтсын бир тарабы. Адам ар кандай болгон сыяктуу акындар деле ошондой да. Бирөө биягын колдойт, бирөө биягын колдойт. Бирөө кайсы бир жактарын көрөт, бирөө ал көрбөгөн башка жактарын көрөт, Мисалы мага жакпаган адамдар бир акынга жагышы мүмкүн. Ошондой эле да. Туура. Анан боке, адам деген чөйрөсүнө жараша ойлонот дейт. Чөйрөсү кандай болсо ошондой болот дейт да. Сиздин чөйрөңүз барбы же сиз мындай жалгызсызбы? Менин чөйрөм манасчылар, акындар, ушул эле чөйрө. Сиздин чөйрөңүздө же чыгармачыл калемгерлер, жазмакын досторум менен да жакшымын. Илгери эмеден жаш калемгерлер эмеси бар эмес беле? Аяк барып, чөйрөлөрүм ошол. Абышка кемпирлер анан. Досторум бар абышка. Төкмөлүктө сизге устат болгон киши катары, инсан катары Элмирбек Иманалиевди айттыңыз да. Бүгүнкү күндө ушу көзү тирүүлөрдөн, жаш карысынан сиз там берген. Ушуну мен ушунчалык сыйлайм, мындай киши жок деген ушундай төкмөлөрдөн барбы? Эми атын атап атсаңыз да. Бар. Мен эмени төртөөнү аябай там берип сыйлайм. Амантай акени. Өзү айткан, мен жамакчымын деп. Чын эле ал киши кайсы айтышка чыкпасын 100% жамайт. Мен баа берем. Мына бул улуу нерсе да. Мына Жеңишбек байкем төгөт. Акша алкен мына. Алкен. Ушундай дем бул өсүп жеткен немеси. Там берген. Аз акен мына. Кандай сон төгөт. Баа күндө чапсаң, күндө чуркай берчү күлүктөрүбүз да биздин. Ошол кишилерге аябай баа берем. Тиги эми ушундай экен, Жеңишбек байкем ошо тиякка кетип калды. Алкен болсо акш ден соолугу эметип. Акштын өпкөсү ооруп калыптыр.
адышка болуп калып атам дейт. Ошондой болуп калып атабы же мен сурайын дегеним боке. Мынау ошол Аалы, Туткучев, Жеңишбектер мындай айтыштарга көбүрөөк чыгып турчу эле, негедир мындай оолактап чыкпай калышты да. Мунун мындай бир сырдуу себептери жокпу? Сырдуу себептери болуш керек байке. Бирок мен айта албайм. Ага кишилердин өзүндө болуш керек да, болбосо ал эл эмес, мен сагындым ага кишилер айтышынчен. Берсе Негедир ошол муундагы эми алар аксакал боло башташты да. Андан кийин канча муун төкмөлөр чыкты. Мындай жаш акындарга эми кошулбай эле коелу, булардын мелдешин талашкандай, жанагы байгесин талашкандай болбойлу дегендейби, ушундай четтеп калышты да. Менимче бул маселени мисалы үчүн мынау Көкбөрүдө кандай чечишти? Көкбөрүдө дагы өзүнчө бир тайпалар бар, мурункулар бар, ортоңкуларынан кийинки жаштар деп. Аларда жана бокс сыяктуу категориялар бар. Жана оор салмактагы, орто салмактагы, анан жеңил салмактагы деп баары катыша берет, бирок такай катышып турганда баягы күчтөнөт дагы. Мен ойлоп атам, ушу Жеңишбек, Алы азаматтар мындай чокуга барып, анан эмне кылаарын билбей туруп калгандай да. Аларды дайыма ошондой сүрөп, мелдеш менен катыштырып, болду эми булар сыйлыктын баарын алып алышты дебестен, ошол жана Көкбөрүдө колдонгон ушундай ыкмаларда, бокста колдонгон жанагындай категорияга жараша ошондой боло бериш керек беле дейм да. Ооба. Бирок мисалы Жеңишбек байкем мисалы айтышка чыкпай жүрүп чыкканы менен бирок аябай сонун айтышып коет баягы, мисалычы. Элдин баары эме кылат, баа берет. Амантай эке мына калбайлы ырдап жүрөт. Алы мына Алыкем ден соолугу мына ошондон эле эметип атат. Анан могу жаштарга дагы ошо жол берген дегиси го устаттар менен. Ден соолук болсун. Бирок эми мен бирөө үчүн жооп бере албайм да. Туура. Мен тек кана сиздин пикириңизди сурадым. Пикир сурасызбы? Мен бирөө үчүн жооп бере албайм. Өзүм оюнча алып айтайынчы, өзүм жооп берсем делечи. Мен деле сурай берет, эмне катышпай калдың, эмне чыкпай калдың депчи. Анан мага бирөө айтканда, тандоодон өтсөм чыгамбы, барамбы? Мисалы, көп эле тандоодон баягы ушундан эмеге барып, Алымбекти аткан 225 жылдыгына. Жол киребиз, ал өзүбүз чыгарып алып барганбыз. Тандоодон өтпөй калдык. Мен өзүмө эме болгон жокмун, өтпөй калганымачы. Килтеген Абдылда Нуралиевди өткөрбөй салышса жаман болдум абышкана. Көчө мына алтын комуз болду, анда деле жок болдум, болбосо катышып ырдайын эле деп атам. Сагынып кетесиң эмени, катышпай жүрө берсең. Өзүнөн өзү эле негедир ошондой болуп калып атабы, же атайылаган бир мандемдер да болушу мүмкүнбү? Эми бул жерден мен мындай эле жооп берейинчи байке. Эгер адам эмгектенсечи, 1000 балекет кылса да оозун ачырып ырдап өтүп кетсең болот да. Өтө күчтүү болсоң, Өтө күчтүү, ал адамдын өзүнөн эле. Анан баягы ошол кээ бир баягы элдин жок мындан эле болот окшойт, баягы элдин деле эмесинде эмелери болуп туруп калат окшойт да, баягы. Анан калыстар тобу деле баягы он койчу жерден 9 коюп калышканы деле ошондонбу. Бирок бир да жолу чырдаган жокмун байке, ишенесизби? Көп жолу куладым, эме болду, кээде ошо жаш тең болуп, мободон деле аттап кеткен жерлерден бир да чырдаган жокмун да. Эмне үчүн андай, эмне үчүн мындай деген жоксуз, Өткөндө бизде бир кичине чыр болду, башкача көрүнүп калат экен. Анткени эми иш болуп аткан жерде ошондой болуп турат деп түшүндүм мен. Негизи ушул заманын бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол. Ушунун маанисине кошуласызбы, сөздүн кыскасы? Биринчи жарымына кошулам, экинчи жарымына кошулбайм. Бөрү болсо бөрү болушуң керек. Бирок түлкү болсо түлкү болгонуң болбойт го дейм. Боло албайсың го дейм. Анткени ал түлкү заманды ошо түлкү адамдар курат да. Бөрү заманды бөрү адамдар курат. Төкмө акын же болсо айтыш өнөрүнүн ушул өкүлү болбосоңуз
башка кайсы кесиптин ээси болмоксуз? Бир кызыктуу суроо экен. Ойлонмопмун. Эмне колдон келет бул айтышкандан башка дегендей сөз болуп атат башкача айтканда. Саяпкер болмокмун. Же шахматист болмокмун деп койсузбу? Түшүнүктүү. Эмне арманыңыз бар? Эмнеге өкүнөсүз? Кап ата деп. Менде арман өкүнүчүм жок, бирок максатым бар байке, улуу максатым бар. Суроолорду бере берейин дагы. Беребиз. Эмнеден жана кимден коркосуз? Кудайдан корком. Анан эч кимден коркпойм. Эмнеге коркушум керек? Элдин баары Ташип байкемден коркот, Ташип байкем менден коркот деп койсузбу? Бул эми Тамашалайм мен баягы ыр коем, баягы ыр деп айтып аткан себеби бул эми. Хикаянын эки тарабы бар. Жашырган эмне? Ким болсун ал болсун, эл үчүн иштесе башынан ылдый шоколад куя алам. Эл үчүн иштебесе башынан ылдый башка нерсе куя алам. Ошон үчүн да бизге эл шайласа бизди жараткан шайлаган. Жашоодогу эң чоң бир катачылыгым деп эмнени эсептейсиз? Мен күндө ката кетирем да. Эң чоң катам кайсы болду? Жана атты сурабай мүнүп кеткенби деп койсуң. Негизи күнүгө ката кетирем, ошону мойнума алам деген жооп болду да, Ооба. Кемчиликсиз инсан болбойт. Кандай кемчиликтериңиз бар? Менде көп байке. Кемчиликтер аябай көп менде. Эгер ичиме жакыныраак кирип келсеңиз, сиз ойлогондон да жакшы адаммын го деп коем. Тырмакча ичиндеби? Эми мен соңку суроону берейин, Болот иним. Элестетиңиз. Жараткандын Кудайдын астында турасыз. Өзүңүз жалгыз. Башка эч ким жок. Жараткан жана сиз. Эмне дейт элеңиз? Үйгө кеттик. Үйгө кеттик дейт элеңиз. А үй каякта? Эмнете экен ал? Ар бир адам өзүнүн ичинде болот экен. Мен деле кээ сезип калдым, алба ачуунундамын, татпасаң таттуундамын сезбейсиң депчи. Кээде баягы кубанычтуу көз жаштар да чыгып кетет дагы. Кандай десең, мен ошондо аябай жаңылып, аябай катуу ойлонуп аткандан мына кылт деди да бирдекечи. Бүтүп коем. Мен эмне кайгырып атам деп коем өзүмчө элечи. Анан ошол кезде жана сиз айткан суроодой эле жараткан экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүз бар да эми жүрөктөнчү. Анан жана хадиске мен аябай баа бердим. Мени көздөй бассаң, сени көздөй чуркайм деген ошондой экен. Эң биринчиден ошо Кудайыма шексиз ишенем. Кудай жалгыз Куран чын деп бул жанагы эми башкы сөзүбүзгө келели. Мен сизге баягы китепте эле сүйлөй берген турбаймынбы? Ошол бир эле эл бар деп атпадык беле? Эң узун эпосу бар, бир эле эл бар, атасы бар депчи. Анан дүйнө жүзүндө бир эле китеп бар да. Китептигин жогот элек да. Кайсы китепти окуп бүтсөңүз, ал китептигин жоготот. Ошол Куран Карим. Эми ушунун баарын эле айтып келсек, байке бир эки сап менен айтайын. Акындардын эми бул турмушта да, баягы жай көйүн элинин жайсаңдары көпкө ырдаган, бирок манасың жокко тыңдаган. Ошондой эле заман. Анан бирок мен мондай айтмакмын. Баары өзүң өлкөм өн өссүн дейсиң да. Курусу сөзгө курсак тойбойт экен.
Мен билбейм, мен 30 миң фейкти баккыча, мен 30 акынды бакмакмын да. Себеби бар го, жана сөз жөнүндө сөз болуп атпайбы? 30 акындын оозу бириксечи байке. Дагы мен ачык эле айтайын, эгерде кыргыз ушунча онтоп келатса, ошого ушу 30 акындын оозу күнөөлүүбүз. Себеби бизге тынччылык керек азыр. Анан кээ бирлер айта берет экенди, ай болот, жоошуп калдың, ал жок. Азыр мага тынччылык керек мекениме. Өйдө тарсаң өгүз өлөт, ылдый тарсаң араба сынат. Төкмө келгенден кийин ал кичине төгүш керек. Биз болсо жанатан бери кара сөз менен сүйлөдүк, сөз айттык. Мен бир тема айтайын. Сөз боюнча, сөздүн күчү боюнча, сөздүн таасири боюнча, сөздүн акыбалы боюнча ушундай бир өтө узун эмес, бирок өтө кыска эмес, бир орто бир төксөңүз жакшы болгон турат. Söz adamdın östüröt, söz adamdı öldüröt. Bu zamandın içinde buğra sözdür köp jüröt, tuğra sözdürü az jüröt. Söz desең сөздөн айтайын, айтпай кантип турайын. Теманы берсең агабыз, тезирээк өтөсүнө чыгайын. Эрнис берсе теманы, 2 саптан анда бир кыш куйгандай кынайын. Ошол макал сөздүн атасы, угасың да өнөсүң. Макул сөздүн пашасы, айтасың да көнөсүң. Бу заманда байкасаң, убада сөзгө турбаган укмуштардыңа көрөсүң. Бали. Абалкыдан сөз келет, абалдан арус бийик сөз делет. Өнөр алды кызыл тил. Жакшы адам сөз менен дүйнөң өзгөрөт, сөз менен дүйнө өкчөлөт. Кече 2 кезде билесиң, маңдайлашып жоон алса, таңдайлашып доон алган. Бабалардан биздерге баалуу нечен сөз калган. Ошолордон байкасаң, улуу манас баяны сөздөн турат тадагы. Ал тургай айта берейин, токтоп калып не дейин. Төккүнүң болот деп турсаң, дагы төгүп көрөйүн. Сөз деген ошол адамдын сөөмдөгүн өзүдүр. Сөз деген билсең адамдын кыла турган ишидир, басып өткөн изидир. Сөзү менен адамдыр, сөзү менен о кишидир. Себеби ага койдон койдум нес артык, кол башындай эт артык. Эрден нес артык, ошол эптеп тапкан ой сөз артык. Бали, чоң рахмат, чоң рахмат. Көрүп атпайсыз дүйнөдө эмнелер болуп атат. Ошо дүйнө жүзүндө тынччылык болсун байке. Рахмат. Мен берген камдаган суроолордун баарына жооп алдым. Суроолордун баарын берип бүттүм. Сөзүңүздүн аягында, акыркы айтымдарыңызда мага тынччылык керек дедиңиз. Бул өтө маанилүү. Элибизге тынччылык керек. Жок, элге да тынчтык керек. Эл ичинде негизи мен адыга тынчтык керек болуп турат деп атпайсызбы? Мекенге. Анан мага ушул жерге подкастка пикирлешүүгө келген коноктордун бири Өмүрбек Чиркечевич Текебаевди айтты эле. Азыр эң негизгиси аман калуу депчи. Аман туруу депчи. Анын сыңарындай аман болуңуз, тынч болуңуз, бар болуңуз. Подкастыбызга келип, атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Ишиңизде ийгилик болсун, жашооңузда, үй бүлөңүздө тынччылык болсун. Бар болуңуз. Жалпы элибизде береке жаап, корооңуздар малга толсун, орооңуздар данга толсун. Күз берекеси артылып эле бар болуңуздар. Рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70% ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.